Ассаламу алейкум, урматтуу биздин кадырман калайык журт, Алам кабар YouTube баракчабыздын көрүүчүлөрү, туугандар, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге Ордолу Ош шаарынан жагымдуу ысык салам айтабыз. Туугандар, бүгүн негизи эртең менен Бишкектен жолго чыкканбыз. Бүгүн 2023-жылдын 8-август күнү. Биз буйрса Бишкектен бүгүн азыр гана келип калдык. Сиздерге бул чыгарылышта мына ушул Корея өлкөсүнөн келген К5 унасыны сиздерге көрсөтүп коюуну туура көрдүм. Кече мен сиздерге негизи жүктөп YouTube'га киргизип көрсөткөнмүн, Кореядан унаалар келди деп. Ошолордун бири мына ушул. Азыркы убакта Ош шаарында турат. Азыр кайра эле ноокатка жөнөйбүз. Бир сыйра сырт жагын обзор кылып көрсөтөйүн. Унаанын чыгарылган жылы 2017. Объем болсо 2. К5 туугандар. Азыр ички салон жагында көрсөтөмүн. Ошол Кореядан Санжар деген бала жөнөттү. Аны сиздер да уже билип калдыңыздар, баарыңыздар эле көрүп атасыздар. Машинанын көрүнүшү ушул эми. Өтө сонун. Азыр ички салон жагында көрсөтөйүн мен сиздерге. Анан дагы ошол унааны ким алды экен деп кызыгып жаткан болсоңуздар, ошол унаанын ээсин дагы мен сиздерге көрсөтөм. Сырт жагында мына ушундай бесключевой доступ деп эле. Бул жагы болсо электропакеттер, блокировка, разблокировка. Бисмилла деп салонго олтурайлы. Мынаке, туугандар. Вах деген унаа ушул болот. Пробеги 42396 километр. Ички салон жагы, туугандар. Бул жакта негизи кондиционер бар, эң башкысы. Анан дагы эми бул монитор сенсорный, өзүнүкү родной. Мультируль бул жагы мен сиздерге колумдан келишинче көрсөтөйүн. Анан дагы бул жагында подогрев сиденья. Анан эң башкысы бул жерде эко режим бар экен. Бул болсо мульту жок, руль. Рульду жылтат бул дагы. Бул да эле ошондой. Эми мен сиздерге машинаны жүргүзүп туруп бир сыра көрсөтүп коеюн. Бул старт-стоп. Басабыз. Мынаке. Уже от алды машина. Машинанын жүрүшү өтө жакшы, туугандар. Эң башкысы мына караңыздар. Бул ыстат, рульду жылтат. Бул эко режим айттык. Бул жакта буюрса жакшы иштештери. Мынаке. Караңыздар, бул жагы деле өтө сонун. Машинанын абалы ля-ля дейт го, туугандар. Өтө жакшы. Бул жакта мынаке көрүп турасыздар, бар жок иштейт. Мына сенсор менен туугандар мынаке. Өтө жакшы. Бул жака чыгайлы. Эми коробка жагын көрсөтөлү сиздерге. Буюрса сонун. Иштеш аябай жакшы. Анан дагы бул жакта негизи үстү өтө сонун экен, таза экен. Көрүп турасыздар. Болду, машинанын турушу ушул, туугандар. Эми акырын өчүрүп коеюн. Мынаке, туугандар, көрдүңүздөр. Машинаны сыртқы көрүнүшү мына ушундай болду. Туугандар, ушул унаанын ээси азыркы убакта жанында турат. Эми ошол ээсине бир экөө сөз берсек. Эми бул унаанын эң биринчи баасын айтыңызчы. Баасы кызык дейм элдергечи. Азыр ошо баасы боюнча айтың, канча менен келип түштү? Ассаламу алейкум. Баасы ушу колго тийип расамашка болушу 11900 болду. 11900. Азыр туугандар, эми бияктан мен ээси менен чогуу келдик. Азыр 2000 сом менен келдик, Ошко. Таза. 2000 сомдук газ менен Бишкектен Ошко кирип келдик. Таза 2000 сом куйдук, ушул жерге келдик, туугандар. Анан дагы эми аяктагы Санжар деген бала боюнча өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз, анан канча күндө келди, ишенсе болобу экен? Биз ушу Kia K5 унаасын заказ кылуу боюнча 1 ай алдын Санжар деген жигитке кайрылганбыз. Алар командасы менен 2-3 күндүн ичинде машинаны табып, Жаныбек деген балдар машинаны жүктөштү. Мына Кудайга шүгүр 1 ай болду. Машина колго тийип отурат. 1 айда колуңуздарга тийди. 1 ай. Мына жакшы. Эми элге сунуштайсызбы? Машинанын абалы кандай экен? Эң башкысы. Машинанын абалы ошо Кореяда кандай көрсөтсө, обзор кылып көрсөтсө, ошо бойдон келди, Кудайга шүгүр. Сиздер дагы заказ кылам десеңиздер, кайрылыңыздар. Ишеничтүү балдар экен, Кудайга шүгүр.
өздері айткандай, Санжар айткандай аманатта кыянат жок. Буйруса колго тийип отурат. Жакшы. Болду. Ака, насип кылсын эми, жакшылыктар кайдаңыз, астан шамал өтүп тура берсин. Рахмат. Ушу Санжарга дагы иштерине ийгилик, командасы менен өркүндөп өсө берсин. Ойлонбостон заказ кылыңыздар мына. Буйруса жакшы болот. Жакшы буйруса, жакшылыктар кайдаңыз. Аламга сага дагы иштериңе ийгилик. Сен дагы каналың өркүндөп өсө берсин. Рахмат чоң. Болду. Туугандар, мынакей. Эсин бир аз сөзгө тарттык эми. Мен ушул азыркы чыгарылыштын астына мен Санжар деген баланын WhatsApp группасынын ссылка аркылуу коём. Өзүңүздөр дагы ошол жакта кандай движение болуп атат, ошолорду көрүп турсаңыздар болот. Ушундай, туугандар, жакшылыктар кайдасын дейбиз эми. Сон унага сөз жок.